Mına ушул жыланды эч качан өлтүрбөңүздөр. İzdеп taup артынан кууп, чүгүрүп, өлтүрүшүң керек экен деп, бул табияттын бири, табиятына өзгөчө пайдасы таасир бере турган жаныбарлардын бири мекендешим. Аркасынан куулуп, жүгүрүп өлтүрүп, эми үйүңө башкаңа зыян берип атса, бул башка маселе. Өлтүрүш маселесинде толук илим алып алышыбыз керек, билим алып алышыбыз керек мекендештерим. Кээде жылан эмес, жыланга окшош келтекесектин түрү бар, ал деле жылан деп өлтүрүп салган учурлар көп кездешет да. Муну биз өлтүргөн жокпуз, азыр эле жаңы эле бирөө эле өлтүрүптүр, мынтип чалажан кылып өлтүрүптүр да өлтүргөндө дагы. Жыландын эң өлө турган проценти көп, бул баш эле болот. Мына жан башынан мына көпчүгү көрүнүп турат, көпчүгүнөн бул жагы дүмүн кетсеңиздер өлбөй калат бул. Дүмүн кайра эле өсүп чыга берет. Мен айткым келет, жылан маселесинде ойношпойлу. Да, кээ бир түрлөрү өтө чакса эле өлтүрөт, уусу дагы өтө каттуу болот, бирок жылан табиятка берилген. Мунун дагы кандайдыр бир деңгээлде, керек болсо өтө чоң деңгээлде табиятка таасири бар мекендештерим. Муну азыр эмне кылабыз? Чындап чалажан болуп кыйналып атат, бул жашап кетиши өтө аз. Өлтүрүп туруп чекеге чыгарып коебуз мекендештерим, а? Араба биринчи ойлонуп табылган. Арабанын баллону ойлоп табылган мекендештерим. Баллондон кийин техникаларды өнүгүп бүгүнкү учурга жетип келдик. Асмандагы самолеттун дагы баллону бар. Эмнени айткым келет? Бүгүн муну айтып атабыз, машинаны айтып атабыз, бардыгын айтып атабыз. Бирок негизги маселени мекендешим баллондон башталган. Кичинекейден башталган. Баягы океандагы, дарыядагы бир тамчы судан башталат. Кичинеден чоң максаттарыңа жет, аз-аздан башта. Дароо бир пачка долларды каалаба. Ошондон баштай бер. Басын көрүп үйнөсөт, мына басып келип атат жанатан берич. Каяка секирсек секирип, каяка бакырсак бакырып, а? Баягы чыныгы акыйкат сөз, эжесин көрүп сиңдесөт дегени туура. Акалар адам болойлу, акалар алдыга тартайлы. Эч качан үкөбүз бизге ака болуп калбасын. Акчада, башкада, тарбияда үкөбүз бизге ака болуп калбасын. Ошо эң жаман акалар үчүн өлүм. Ака көтөрө албайт. Кээ бир үкөлөр чарчап өттү акаларды сүйрөгөнгө. Кээ бир акалар бар, ар жерде окумуш болуп жүрөт, үкөсү акча чогултат, акча жөнөтөт. Ушундай красавчиктер бар. Бирок акасында результаты жок. Айтайын дегеним, бирдиктүү болушубуз керек. Негизги жабык эшиктерди ача турган негизги сенин эң күлүч жериң бул мекендешим, сен туруксузсуң же туруктуусуң. Максат коесуң, мечта коесуңбу, жетиштин жалгыз эле жолу бул туруктуу болуш бирдекеде. Күн сайын программа кыласың, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, башың ооруйбу, бутуң ооруйбу, көпчүгүң ооруйбу, айырмасы жок. Ушул нерсени мажбурлап кылышың бул максатыңа жетишиң дегендик. Спортсмендер диета кырмайт, күн сайын тренировка кылат. Алар сүйгөндөн эмеспи? Жок, сүйбөйт. Эң жаман көргөн нерсеси тренировка. Бирок күн сайын чуркайт, күн сайын ошол нерсени кылат. Ал мажбурият деп коюлат. Мажбурият. Семья кандан кийин бала чакал болосуң, кааласаң аларды баласы багасың, бактылуу кыласың деген. Бул нерсени бил, мекендешим. 1-2-3 дебей туруп, мына кооздукту караңыздар мекендештерим. Аллах табарак ва таала берген эң кооз жерлердин бири. Бул жагында дарыя, бул жагында сиз. Эмне үчүн бүгүн себепсиз башыңыз көп ооруп атат, билесизби? 3 нерсени жебеңиз. Биринчиден кетчүк. Оору чакырасыз. Бесплатный оору чакыргыңыз келсе кетчүк жеңиз. Химикаттардын топтолгон түркүмү бул кетчүк болуп эсептелет. Ал эми экинчиден ролтон жебеңиз. Ролтон химиянын, зыяндын чогултулмасы. Чындыгында көп нерселер кошулат бизге белгисиз нерселер. Зыян. Мен күндө ролтон жейт элем, эгерде пайдалуу болгондо, полезный болгондо. Билесизби, пайдалуу нерселер акырын шашпай бишат. А булар бат эле сууга салсаңыз болду, бишат. Ал эми үчүнөн жебешиңиз керек болгон нерсе өлчөмү менен өтө аз өлчөмдө жеңиз. Бул мороженое. Мороженое сахар өтө көп кошулат. Бүгүн ошо куйма баячысма мороженое ручной процесс бере турган, чыгарып бере турган мороженаларды дагы, куйма мороженаларда дагы көп химикаттар кошулат мекендешим. Ойлонуп жеңиз жеген нерсеңиз. Эгерде бүгүн жеп аткан нерселериңизди дары катары көрүп жебесеңиз, эртең дарыларды жемиш катары жеп каласыз мекендешим. Жаратылышта жок дегенде 1 саат ойлонгонду билиңиз. Жараткан нерселерди, сууларды, дарыяларды, таштарды, тоолор тууралуу ой жүгүртүңүз мекендешим. Сами, мына бардык нерселер бекеринен эмес. Мен азыр иниме сүйлөшүп отуруп, карасаң суулар түгөнүп калбайт, таштар түгөнүп калбайт, мөңгүлөр түгөнүп калбайт. Адамдар жараткан нерселер бардыгы түгөнүп атат, бирок жараткан берген нерселер түгөнбөйт да. Айлануу процессинде айлана берет, жараткан бере берет. Ошондуктан ой жүгүрткөн адамдарга көп пайдалар, полезный нерселер бар бул жерде. Мекендештерим. Жаштыгыбыздагы эң жакшы нерсе нан менен суу жеш. Өзгөчө ушундай видте, ушундай сулуулукта
Mekendештерим, ha? Bismillah. Ушинтип жейт элек. Нанды сууга малып. Бул без дрожь, без ничего ушундай таза нан. Машалла. Бул баягы вайп деп коебу. Өзгөчө вайп, айылдын вайпы. 1-2-3 дебей туруп, мына кооздукту караңыздар мекендештерим. Аллах табарак ва таала берген эң кооз жерлерден бири. Бул жагында дарыя, бул жагында сиз. Жаштар үчүн негизги 3 эскертүү. Биринчиден, акча агымын түшүнүп ал. Акча системасын өзүңө түзүп ал. Мына канал турат, а? Мына. Ушу арык сыяктуу сага акча агып туруш керек. Ал билбейм, мороженое сатасыңбы, көчөдө бир бизнес ачып коесуңбу? Иштеген жериңден сырткары кошумча бизнесиң болсун. Ал 1000 сом алып келип, 2000 алып келип, айырмасы жок. Алып келип туруш керек. Bir kanal aç, 2 kanal aç, 3 kanal aç, 4 tarafından açıp koy, 4 tarafından akça kelip dursun. Sen erkin adam boluşun gerek. Namaz okutkandan 5 som talışım gerek de boylanıp turbaşın gerek. Erkinlikке çıkıp al demekçimin. 5 yıl 10 yıl kötüңдү kıyna, anan ayağa жақсы жаша деген система мекендештерим, ha. Birincisi ушул экен. Ал эми экинчиси кайсы десеңиз, эч качан жалкоо болбо. Жаштардын эң чоң душманы сени ар дайым баткага тартат. Сени асманга көтөрбөйт. Ар дайым жер менен жексен кыла турган нерсени бул жалкоолук. Жалкоолук, аркага таштап, düşөмү кылам, ана кылам, мына кылам деп, ушу абалга келип калдың сен. Абалыңды өзгөрт. Эч качан эртең кылам, бүркүн кылам дебегин бекендешим, ha. Бүгүн кыл. Бүгүн болсо качан деген суроону өзүң ар дайым бер. Ал эми үчүнчүдөн, эркек киши эң чоң душманы киндик менен тизенин ортосу, эки сандын ортосу. Өзүңдү зинадан, кыздан, ошо арам нерселерден, арам жарыш жүрүштөн тийсаң, sen бардык нерсеге жетесиң. Мен буга 100% гарантия берем. Бүгүн жаштардын өзгөчө эң чоң катасы кыздарга жакын. Мо балыкты кара, аквариумдун ичинде жыргап келейин жашап атат. Не үчүн? Ага керектүү нерсеси бар, суусу бар, жей турган нерсесин таштап турушат. Айтайын дегеним не? Өзүңдүн каналдарыңды түз, арам жүрбө, таза жүр, максат коюп аракетиңди кыл, жалкоо болбо. И все. Кызыга турган нерсе ушу да, ушунун ичиге келип бир отургус келе берет. Мына ушунун ичиге. Жаш балдар эми романтикага сүйүү жаштар үчүн. Сүйүүгө жаштар жарашат. Чындыгында бири-бириге туура келет. Мантип отуруп алып ойношот жаш балдар. Мына тоону караңыздар мекендештерим, машалла, табаракалла. Оозу жабык балык кайырмакка илинбейт деген сөз бар. Бирок чындык маселесинде чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн өлүп кете бер. Мен айткым келет. Чындык бол. Бирок гыйбат баштады. Токто досум. Ал биздин арабызда барбы, жокпу? Жок болсо, жок, сүйлөп алып туралы. Ал менин досум болот. Ал менин эжем болот, мисал үчүн. Гыйбат кылба, ушак кылба. Чынчылдык үчүн күрөш мекендешим. Оозу жабык балык болбой эч качан. Оозу ачык балык бол. Чынчылдык үчүн, адилеттүүлүк үчүн. Басын көрүп инөсөт, мына басып келип атат жанатан берич. Каяка секирсек секирип, каяка бакырсак бакырып, ha? Баягы чыныгы акыйкат сөз. Эжесин көрүп сиңдесөт дегени туура. Акалар адам болойлу, акалар алдыга тартайлы. Эч качан үкөбүз бизге ака болуп калбасын. Акчада, башкада, тарбияда үкөбүз бизге ака болуп калбасын. Ошо эң жаман акалар үчүн өлүм. Ака көтөрө албайт. Кээ бир үкөлөр чарчап өттү акаларды сүйрөгөнгө. Кээ бир акалар бар, ар жерде окумуш болуп жүрөт, үкөсү акча чогултат, акча жөнөтөт. Ушундай красавчиктер бар. Бирок акасында результаты жок. Айтайын дегеним, бирдиктүү болушубуз керек. Анын кайнап бука болуп турган учурда көзүңө кампир да кыз көрүнөт. Бүгүн жаштардын эң чоң ошибкасы кыздардын артынан көрүнгөндүн аркасынан чуркап коюп атат да. Ал айырмасы жок. Көздү сактай албай атат. Көзүңдү сакта, абийиңди сактайсың, максатыңды сактайсың, өзүңдү сактайсың, жет урпагыңды сактайсың демекчи. Жет атабыз бар сыяктуу, жет урпагыбыз дагы болот биздин. Ошо жет урпагыңды сакташ үчүн дагы көзүңдү сакта мекендешим барды көздөн башталат. Мекендештерим, бул жакта карасаңыздар, Айтматов Чыңгыз бүт ата бабаларыбыз. Өзгөчө мен көздөрүмө жаш ала турган атабыз Юсуп Абдурахманов атабыз. Чындыгында мына артында инилерим, байкелерим, өзүмдүн жан жолдошторум келатат. Булар менен биз сыймыктанабыз. Эмне үчүн? Булар ичип жүрсө болот эле, чегип жүрсө болот эле, көчөдө кыйшаңдап, шишаңдап, ночной клубда жүрүшкө акчасы дагы бар булар. Бизнеси дагы бар, башкасы дагы бар. Бирок өздөрүн тыйып, өзү менен эрки менен күрөшүп, күн сайын мекен үчүн жок дегенде бир салым кошоюн бир жагынан деп аракет кылып аткандагы жигиттер, булар эң алтын, золотой красавчик жигиттер. Ошон үчүн аракет кылайлы мекендештеримне.
Biz dagы meken üçün bir salım koşkongo. Hareket kılaydı. Bayağı almap sözüme tuş dep jata berбесең, bir jagынан hareket kıl. Mekeniге salımını koş, dinge salımını koş. Жөн эле жалкоо болбо. Telefondогу Наташанын эмчегин, Жоликанын көпчүгүн көрүп отура бербе. Hareket kıl. Instagram, TikTok seni kipkap kılıp koyat. Мешогуңа салып коет. Бүгүн бекерчи болбо. Өзүңдү газыңды өзүң жыттап түнкү 12-1ге чейин уктаба. Аракетиңди кыл. Экендеш. O Чыңгыз Айтматовдун bir sözü жүрөгүмдү ар дайым өйкөйт. Ал сөз эмне десеңиз, сен жалгыздыкта дагы жалгызсың, элдин арасында дагы жалгызсың. Мунун астында өтө көп чыгармачыл чыгармалар жатат мекендештерим. Баягы лампочканы жакканда, шамды жакканда, же үйдүн ичинде, үйдүн сыртында. Бул жөнөкөй эле суроо. Сен телефон менен жалгыз калганда дагы жалгызсың. Үйдө эч ким жок кезде да жалгызсың. Агайым билбей калат, ата-энем билбей калат, жакындарым билбей калат. Кандай бардыгы не? Бардык учурда жалгызсың. Телефон менен раз-нарас калганда жалгызсың. Өзгөчө жаштар көп учурда кол батыр болгон учур. Телефондон ар нерселерди көрүп. Кимсин ошо өзүңдү өзүң сынай турган учур не? Ошол учур мекендештерим. Мекендештерим, муну кооздукту карасаңыздар, бул жерде ылайдан болгон тумба, бул жерде гүлтүбөктөр, арчалар көрсөтсөң, өтө кооз кылып эгилген. Мына жакта кичинекей дыйканчылык. Мына карасаңыздар. Ортодо боз үй. Анан бул жагын ички битти көрсөтсөң, бул жагы дарыя мекендештер. А бул жерде кичинекей домиктер, шүгүр. Өтө керемет. Мына карасаңыздар, бул отун эмес, гүлтүбөк. Гүлтүбөктү өтө жакшы варианты. Апаларыбызга, эже карындашдарыбызга отундун ичи, баягы паңдап калган, көктөп кеткен ичи көп болуп калган эмелер бар го, отундар, ошону алып туруп эле гүлтүбөк болуп калган. Мына бул, мына жерде кадимкидей өсүп атат деп көрдүңүзбү? Мына, машалла. Адамдан амал качып кутулбайт дегени, адамдын колу гүл дегени чындыгында акыйкат да. Жыгачты өтө идеалный пайдаланат. Мына карасаңыздар, бүт баскан жерлеринен бери тегерек. Бул жерде шашлычный центр, бул жакта шашлык бар. Бул жагына карасаңыздар, бүт идеалный пайдаланат. Жыгачтар бүт бардыр мекендештер. Мына карасаңыздар, өтө жакшы. Асон вид, Мына бул жагын көрсөтсөң. Мына жөнөкөй поддондордон столдорду кылып, отуруп үчүн, жер үчүн, бардык үчүн шарттарды, шанстарды өтө жакшы кылып койгон экен. Кандай сонун кооз кереметтер, машалла. Мекендештерим, муну кооздукту карасаңыздар, бул жерде ылайдан болгон тумба, бул жерде гүлтүбөктөр, арчалар көрсөтсөң, өтө кооз кылып эгилген. Мына жакта кичинекей дыйканчылык. Мына карасаңыздар. Ортодо боз үй. Анан бул жагын ички битти көрсөтсөң, бул жагы дарыя мекендештер. А бул жерде кичинекей домиктер, шүгүр. Өтө керемет. 3 нерсе негизги. Биринчиден чакыт чайнаба. Орбит чайнаба. Бүгүн жаштарыбыздын көбү баягы бизде жаштарды урушат да, лөлү катын деп. Бул кайсыдыр бир улутта кичине кемсинтүү болот. Мен лөлү дебеймин, алар деле улут. Нени айткым келет? Орбит чакыт чайнаба. Жыпырык болуп, ар дайым оозуну капшанып, малдар тойгондон кичине чайнап жата берет, ошондон болбо. Орбит чайнаба. Экинчиден насыбай салба. Асманга карап, насыбай таштап коюп, ар дайым уктагандар бар да. Айтайын дегеним эмне? Өзүңдү серьезный, сүрүңдү алдырып кое турган нерселер булар. Ал эми үчүнчүдөн көп уктаба. Өзүңдү газыңды өзүң жыттап саат 11-12гече сасып уктабай. Эркек туруш керек, эрте туруш керек, аракет кылыш керек мекендештерим. Мани бер. Тетек тартсаңыз. Ошол жерде Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү илинип турат. Азыркы турган жерибиз бул Бишкек шаарынын эң кооз жер. Бул Жаннат отели болсо керек, Жаннат резиденция болсо керек. Жаннат отели резиденциясы ушундай. Айтайын дегеним, ошол жерде биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов турган деле, ошол жерде азыркы учурдагы залкар жазуучулардын катары. Кесиптеши бул. Орун басары, Кудай эмес. Орун басары турат. Өтө жакшы чыгармаларды жазып аткан, көптөгөн китептерди жазып чыгарып аткан чыгармачыл жазуучу инибиз Бирланбек Акынжан. Жакын күндөр Кудай буйрса, мен сага муктажмын аттуу китебибизди жарык көрөт. Ал китепте мен ишенем Кыргызстандагы али чыга элек чыгармаларды, окуяларды адамга таасир бере турган бир сабак боло турган нерселерди жаздык.